Мен кайненем үйгө келип аябай кийлигишет, кайненемдин айынан көп урушабыз деген биздин көрүнүш келип тур. Кайненен 100 километр жол өтпөш керек. Ошо кайненен келип турган укугу жок. Мына кайненелер аябай адепсиз болду, адепсиз. Келип, үйлөгө килишип, эч укугу жок келгенге. Кайненен. Келгенде мисалы кайнене качан келет? Кайнене келип, акырын байкатпай келип туруп, кызынын үйдө кантип кызмат кылып атат, үйүн кантип карап атат, үй тазабы, таза эмеспи, үйүн жакшы тартипке келтирип атабы, күйөөнүн моюнун сунуп атабы, күйөөнүн тилин алып атабы, күйөө менен жакшынакай жашап атабы, ошону караш керек. Анан болбосо кайненеси келип кызын, өзүнүн кызынын гайкасын бырап туруп, анан кетиш керек да. Келип алып туруп, бүт тескери сөз сүйлөп, бузуп кайра, бузуп, кызынын настроениесин бузуп, бүт барын ойрон кылып кетпеш керек да. Тескерисинче кайнене келип көрүнбөй, тез келип алып, жана ишин көрүп алып, анан качыш керек, кетиш керек. Ага жерге келип жатып алып, аны үйгө кожоюн болуп алып, анан келип күйөө баланын кемчиликтерин баарын издеп, мыногуну кагып койбойбу, мыногуну которуп койбойбу, жакшы машина албайбы деп эмес. Кызынын кылган ишин караш керек кайнене. Болду, келбеш керек кайнене, эч качан келбеш керек. Айда кайнененин калтырганы жок, кайнене өзүнүн үйүнө барсын.